Саламатсыздарбы? Мен Сатыбалдиева Анаркүл Көчкөнбаевна, Мырзакайлы аймагынын айыл өкмөтүнүн орун басар жооптук катчысы. Мырзакайлы өкмөтүндө аймактык территориалдык реформадан кийинки жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында сөз кыла турган болсок, Мырзакайлы өкмөтүндө электрондук документ айлантуу жаатында иштер жолго коюлуп, документ айлантуу бардык инфодокс сеттен алып барылып жатат. Бул бир топ кызматкерлерге жана ошондой эле башка мекеме уюмдары менен катталышууда, документ алмашууда эң жогорку натыйжаны берип жатат. Ошол эле учурда кээ бир көйгөйлөр болуп жатат. Ал учурда биз ошол көйгөйлөрдү чечүүнүн үстүндө иш алып барып жатабыз. Анткени биздеги адистердин азыр штаттык бирдиктер кыскарып, мурда биз 24 муниципалдык кызматкер иштей турган болсок, азыркы учурда 11 штаттык бирдикте 11 кызматкер отуруп иштеп жатабыз. Ошондуктан жетишүү бир аз кыйынчылыктарды туудуруп жатат. Ошого карабастан, ошол инфодокстан келген кат, токтом буйруктардын аткарылышы боюнча өз мыйзам ченеминде, өз мөөнөтүндө аткарууга аракеттер жасалып атат. Жарандардын кайрылуулары боюнча дагы келген жарандар боюнча арыз жазып, кайра инфодокска каттап, кайра кызматкерлерге жөнөтүп, резолюциянын негизинде 14 күндүн ичинде жооп берүү мыйзам чегинде иш алып барылып жатат. Ушул жарандардын кайрылуулары боюнча эң көп биздеги кайрылуулардын ичинен ушул турак жайга чек сураган жарандардын кайрылуулары болуп атат. Ушул 6 айдын жыйынтыгы менен ушул жылга чейин, ушул убакка чейин 2261 жаран кезекке турган. Ушул маселени чечүү үчүн азыркы учурда бизде ушул Мырзакайлы аймагынын айыл өкмөтүндө мамлекеттик ипотекалык курулуш келип, курулушун баштады буюрса. Ошол бул иш аркылуу дагы ошол жарандардын кайрылууларын дагы турак жай үчүн курулуш курууга чек сураган маселелер дагы чечилип баштайт деген эң жакшы ойдо, тилектерде туруп атабыз. Андан сырткары бизде ушул адистерибизде иштеп иш алып барып жаткан учурда ушул кээ бир учурларда жол оңдоо учурларында аба ырайына байланыштуу электр энергиясы берилүүсү токтоп калган учурда да ушул документ айлантууга бизге таасир берип калат. Ошол учурда андан сырткары интернет байланышындагы кээ бир учурлар ремонт учурларында дагы токтоп калат. Ошол учурларда биз дагы ошол жагдайлардан чыгып, ошол кыйынчылыктардан чыгууга аракет кылып жатабыз. Айланып келип, биздеги ушул ар бир адис ушул берилген тапшырмаларды өз убагында аткарууга күчүбүздү жумшап, айрыкча мына иши көптөр биздеги ушул адистерибиздин арасынан иши көптөр ушул белгиленген жумуш убактысынан сырткары дагы иштөөгө туура келет. Анткени жетишибиз керек, аткара турган тапшырмалар абдан көп болгондуктан биз ушул адистерибиз менен кээде дем алыш күндөрү дагы иштөөгө туура келет. Бардык жагынан жетишкенге аракет жасайбыз. Бизде ушул ар бир жарандын ушул өзүнүн суроо талабы көйгөй боло турган болсо, биздин ушул YouTube каналыбызда, Facebook'та, Instagram'да расмий баракчабыз бар. Мына ошол расмий баракчабызга катталып, ошол жерден бизге кайрылууларды жазып, комментарийлерди жазып турсаңыз, биз сиздер менен ошол баракчадан дагы байланышка чыгып, сиздердин көйгөйлөрүңүздөрдү ошол жерден дагы угуп, ошол жерден дагы байланышка чыгып турууга даярбыз. Эгерде сиздерде жок, мен бетме бет барып сүйлөшүп, арызды кол менен тапшырып кирем десеңиздер, бул жерден деле күтүп алууга даярбыз. Андыктан дайыма ушул биргеликте, чогуу жана ошондой эле түшүнүктүүлүк менен сиздердин ушул талабыңыздарды, сиздердин арызыңыздарды, сиздердин дайыма көйгөйлөрүңүздөрдү чечүүгө бардык күчүбүздү жумшайбыз деп ишендире алабыз.